Ассаламу алейкум достор. Менин сүйүктүү катталуучуларым, Розанын ашканасына кош келиңиздер. Бүгүн сиздерге ушундай кооз панчо тортунун рецептин бөлүшмөкчүбүз. Андыктан биз менен бирге болуңуздар. Торт үчүн биринчи кремди даярдап алабыз. Кремге 800 грамм сүт, 200 грамм кум шекер кошобуз, 3 аш кашык крахмал, 3 аш кашык un жана 1 жумуртка кошуп аралаштырабыз. Жакшылап аралаштыргандан кийин отко коюп, токтотпой аралаштырып, кайнатып бышырып алабыз. Ушундай көз болуп калганда 1-2 минутта кайнатабыз дагы оттон алабыз. Оттон алгандан кийин 1 аш кашык сливочный майды кошуп дагы аралаштырып ийсеңиздер сонун болот достор. Мен ал жерине видеого тарта албай калып турмун. Жана ушундай кылып жакшылап үстүн пленка пакет менен жаап, муздоосу үчүн бир четке коюп коебуз. Бисквитине 6 жумуртка, 200 грамм сахарды кошуп жакшылап чалып алабыз. Миксериңиз болбосо, кол миксер менен деле чалсаңыздар болот достор. 50-60 граммдай сүт, ошол эле өлчөмдө өсүмдүк майы кошуп аралаштырып алабыз. Үч аш кашык какао кошобуз. Какао, un, разрыхлительдерди дайым ээлеп кошсоңуздар достор, тортуңуздар, таттууңуздар сонун болот. 6-7 аш кашыктай un кошобуз. Бир пакет разрыхлитель кошуп аралаштырып алабыз. Мен бул жерге примерно айтып атам достор. Канча граммдан кеткенине видеонун астына толук жазып коемун, ошол жактан карасаңыздар да болот. Камырыбыз даяр болду. Эми листке пергамент кагазын салабыз дагы, пергаментти да бир аз майлап койсоңуздар, тортубуз кийин чыгарганда жабышпай сонун болуп чыгат. Листке камырыбызды куюп, жерге 1-2 ургулайбыз ичиндеги абаларын чыгарып алуу үчүн. Жана 180 градуста бышырып алабыз. Тортубуз бышып муздагынча кремибиздин калганын даярдайбыз достор. Мен дайыма ушундай таттууларыма үйдө эле крем жасап туруп, ошого 1 пакет сливки кошуп, жана бир аз сахар пудрасынан кошуп аралаштырып аламын. Даяр болуп муздаган кремибизге 1 пакет сливки кошобуз. Сливкибиз 200-180 грамм. Жана 3-4 аш кашык сахарный пудраны кошуп жакшылап аралаштырып алабыз. Көрүп турганыңыздардай достор, торт кремибиз аябагандай сонун болду. Бир бөлүгүнү ушундай насадкага салып, бөлүп алабыз достор. Бул насадкадагы крем менен торттун үстүнө жана четтерине кооздойбуз. Кремибиз даярдап ушундай койгондон кийин муздаткычка сала туруңуз. Тортубуздун ичине ушундай майда тууралган ананас жана бир аз майда тууралган жаңгак кошобуз. Алардын өлчөмүн өзүңүздү каалагандай табитиңизге жараша кошо берсеңиз болот. Бышып муздаган бисквитибизди бир идишке ушундай тортуңузду жасай турган бир листке или бир идиштин өлчөмүндө кесип алабыз достор.
Калган бөлүгүн ушундай майда кубикчелерге бөлүп алабыз. Достор, каналыбызга каттала элек болсоңуз, каналыбызга катталып, ой пикирлериңиздерди калтырып жана видеолорубузду дос туугандарыңыз менен дагы бөлүшө кетсеңиздер, аябагандай кубанычта болобуз. Жана сиздердин ой пикириңиздер биз үчүн аябагандай маанилүү достор. Комментарий бөлүмүнө ой пикириңиздерди жана кандай рецепттерди күтөсүздөр, ошолорду да жаза кетсеңиздер болот. Жанагы кесип алган листибизге ушундай пленка пакет коюп алабыз. Жана майда кубикчелерге бөлүп алган бисквитибизди кремге салып, бир аз кремге булап туруп, бир катар тегиз кылып идишибизге тизип чыгабыз. Достор, бисквитти кремге өтө көп булап койбойбуз жана кургак да болуп калбасын. Бир катар кремге буласаңыз жетиштүү. Бир катар листибизге бир катар бисквитти салып алгандан кийин үстүндө бир аз тегиздеп, бош калган, ачык калган жерлерине дагы бисквитти кремге салып толуктап алабыз достор. Ананасты жакшылап тегиз кылып сээп чыгабыз. Панчо тортунун эң даам берген жана өзгөчө каражаты бул ананас деп ойлоймун. Себеби ананас бул тортко ушунчалык сонун даам берет. Ананасты достор, мисалы живой ананаста колдонсоңуздар болот, консервадагы ананаста колдонсоңуздар болот, эч кандай айырмасы болбойт. Жаңгакты сээп алгандан кийин үстүн да бир катар калган бисквиттер менен ушинтип жакшылап жаап алабыз. Биринчи кесип алган чоң бисквитибизди бир катар сүт менен ушундай жумшартып алабыз. Сүттү бир катар куюп, жумшартып алабыз. Жана даяр болгон тортубуздун үстүнө жакшынакай кылып жабып, четиндеги пакеттер менен жакшылап ороп, жарым саат 40 минутага муздаткычка кое турабыз. 40 минутабыз өттү достор. Муздаткычтагы кремдерибизди да чыгардык, тортубузду да чыгардык. Эми кооздуу бөлүгүнө өтөбүз. Ушундай оодарып алабыз. Листибизди, бул идишибизге пакет койгондун бир себеби, эң маанилүү себептеринин бири бул көрүп турганыңыздардай тортубуздун формасы эч кандай бузулбай, сонун болуп чыгат. Пакетти тартып эле чыгарып алсаңыз, эч кандай жабышпайт, тортубуздун формасы сонун болуп чыгат. Мынакей достор, көрүп турасыздар. Эми үстүнө жанагы насаткага куюп алган крем менен тегиз жаап чыгабыз.
үстүнү жана четтерини тегиздеп алабыз. Достор, сиздер каалагандай форма кылып кооздосоңуздар болот. Кааласаңыз шоколадды эритип туруп эле үстүнө ушундай бир катар себелеп койсоңуз болот. Кааласаңыз башка бир өзүңүздүн фантазияңызга жараша кооздоп алсаңыз болот. Мен 50 грамм сливкиге бир аз шоколад кошуп, кара шоколадды ушундай эритип алдым. Сливкини бир аз ысытып туруп эле шоколадды кошуп аралаштырсаңыз эрип сонун болуп калат. Аны бир пакетке салып, учун тешип туруп, четини бир катар кооздоп алдым. Бул жазууну жазаардан мурун мен зубочистка менен тортумдун үстүнө бир катар жазып алдым. Себеби шоколад менен жазып атканда бул эмелери бузулбасын деп. Көрүп турганыңыздардай достор, таттуубуз даяр. Жасап көргөндөргө баарыңыздарга аш болсун. Кийинки рецепттерде көрүшкөнчө